Мен виноватмын кыргыз тилин билбесем. Бул мыйзам элге болгон саботаж. Бул күн тарыхый күн болуп эсептелет. Жердин баарын алып койсо эмне кылабыз деп. 7-чи чакырылыштын 4-чү сессиясын жабык деп жарыялайм. Быйыл Жогорку Кеңеш жер кодекси, чегара маселеси, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам, шайлоо мыйзамы сыяктуу бир катар маанилүү чечимдерди кабыл алды. Бул сессиядагы соңку жыйынды жаап жатып, парламент спикери Нурланбек Тургунбек уулу Жогорку Кеңеш жаңы Кыргызстанды курууда орчундуу роль ойноп жатканын белгиледи. Урматтуу депутаттар, биздин негизги милдетибиз мыйзам чыгаруу бийлиги катары мыйзамдарды кабыл алуу, мамлекеттик маанидеги керектүү чечимдерди кабыл алуу, ошону менен катар биз кабыл алган мыйзамдарды аткарылышын көзөмөлдөө, элдин үнүн ушул бийик трибунада чагылдырып жеткирүү. Мен айтат элем, ушул парламентте бүгүнкү биздин ишмердигибизге айтылып аткан сындарды мен айттым, негиздүү да негизсиз да деп. Негиздүүлөрүн айта турган болсом, мына коомчулукта бүгүнкү күндөгү парламент канткен күндө дагы конституциялык өзүнүн укугун аткарып атат деген баа бар. Ошол эле учурда жок, бүгүнкү күндө парламент алсырап калды, парламенттин акыбалы мурдагыдай эмес дегендерге мен таптакыр кошулбайм. Анткени кандай гана маселе болбосун, бардык маселелер, мамлекеттик маанидеги маселелер дал ушул жерде чечилет, ушул жерде кабыл алынат. Эгерде бул жерде кабыл алынбаган чечимдер болсо, бул жерде айтылбаган маселелер болсо, ал ишке ашпайт жана иштебейт. Бардыгы биз кабыл алган, парламент кабыл алган мыйзамдардын эрежелери менен ишке ашат. Мына өткөн жумада буну биздин урматтуу президентибиз Садыр Жапаров келип дал ушул трибунадан баса белгилеп айтты. Бүгүнкү парламенттин 7-чи чакырылыштын Кыргыз Республикасындагы болуп жаткан олуттуу реформаларга, ошондой эле бүгүнкү ийгиликтерге натыйжада жаңы Кыргызстанды курууда парламенттин ролу жана таасири өтө жогору экенин баса белгиледи. Андыктан коомдогу бир уч топтордун анча-мынча дайым терс пикир айтып келген жарандык коомдордун, бир саясий топтордун баасына биз эч убакта терикпейбиз. Бизге алардын баасы эмес, бизге Кыргыз элинин 7,5 миллион эл менен жалпы биздин шайлоочулардын баасы маанилүү. Кыргызстандагы бийликтин бир бутагы болгондо дагы негизги мыйзам чыгаруу бийлиги. Мына биз бийликпиз. Президент, парламент, сот бийлиги. Биз ошону унутпасак, анан бийликтин айтканын кылат. Бийлик албетте дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө мыйзамдарды ошол өлкөдө аткаруу бийлиги даярдайт. Ошолор алып келет. Анан парламент аны карап, электен өткөрүп кабыл алып берет. Ошол эле учурда депутаттар дагы өздөрү мыйзам чыгаруу укугуна демилгесине ээ болгондуктан биздин бир катар депутаттар дагы мыйзамдарды долбоорун алып чыгып, натыйжада ал мыйзамдар кабыл алынып атат, иштеп атат. Эл өкүлдөрү бир ай шайлоочулар менен иштеп, бир ай эмгек өргүдө болот. Эске салсак, парламент жыйындары сентябрдын 1-нен келерки жылдын июнунун акыркы жумушчу күнүнө чейин өткөрүлөт. Политклиника медиасы Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары тарабынан кабыл алынган маанилүү мыйзамдарды тизмектеп чыкты. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдын долбоору. Атап айтсак, Жогорку Кеңеш 25-июндагы жыйынында жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун дароо 2 жана 3 окууда кабыл алды. Документ эми президентке кол коюу үчүн жөнөтүлөт. Кыргызстандын медиа платформасы уюму парламент депутаттарын комитет жактырган мыйзам долбоордун редакциясын колдобоого, президент Садыр Жапаровду мыйзам парламенттен өтсө кол койбоого жана бул жаатта жаңы коомдук талкууларды уюштурууга чакырган. Анткени бул мыйзам долбоорду өкмөт сунуштап, алгачкы варианты медиа коомчулукта нааразычылык жараткан. Жаңы редакцияга ылайык өлкөдөгү бардык медиалар милдеттүү түрдө катталууга тийиш деген норма киргизилди. Жалпыга маалымдоо каражатынын түзүүчүсүнө байланыштуу бир катар талаптар коюлган. Марат мырза, эми журналисттер кайрылуу жазаптыр, аны сиз деле окусаңыздар керек, президентке, парламентке,
Журналисттер дал ушул нормалар өлкөдөгү медиалардын ишмердигине терс таасирин тийгизип, сөз эркиндигине кедерги болорун эскертүүдө. Бул мыйзам элге болгон саботаж. Мамлекеттүүлүккө коркунуч бул мыйзам. Мен виноватмын кыргыз тилин билбесем. Эми ушул кыргыз тилди колдоп коелу деген мыйзамга кантип каршы чыгабыз биз? Кыргыздын акчасы менен кыргыздын тилин өнүктүрбөйлө койгочу. 21 майда парламентте мамлекеттик тилди колдонуу маселелери жөнүндө мыйзамынын концепциясы биринчи окууда кабыл алынды. Парламенттеги талкууда мектептерде класстан класска көчүрүү үчүн кыргыз тилинен милдеттүү экзамен тапшыруу деген талапты дагы сындашты. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорлоруна депутаттардын бир бөлүгү караманча каршы чыгышты. Депутат Исхак Масалиев мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн тыюу салуу же жазалоо аркылуу эмес, аны эл арасына кеңири жайылтуу жолу менен алдыга жылууну сунуштады. Ал мамлекеттик тил боюнча класстан класска көчүрүү экзамени мектептерде чиеленишкен жагдайды жаратарын айтты. Депутат Бакыт Сыдыков мамлекеттик тилди коргоодо чаржайыт кадамдарды жасай бербей, ишке системалуу мамиле кылууга үндөдү. Депутат Гуля Кожокулова кайсы мыйзам болбосун кабыл алып жатканда ал баш мыйзамга шайкеш келеби жокпу деген маселе тураарына токтолду. Эл өкүлү талапкерлерди мамлекеттик тилди билүүгө милдеттендирүү баш мыйзамга каршы келип, улуттук азчылыктардын өкүлдөрүнүн парламентке келишин чектейт деп буга чейин сындаган. Президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил мыйзам боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев кайсы конституциялык мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип жатканын санап өттү. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө, Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө, Кыргыз Республикасынын конституциялык соту жөнүндө, Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттору жөнүндө, Кыргыз Республикасынын улуттук банкы жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамдарынын тиешелүү беренелери. Сунушталган жаңы редакциядагы жер кодексине Кыргыз Республикасы Жогорку кеңеш 4-июндагы жыйынында жер кодексин талкуусуз кабыл алды. Министрлер кабинети 2022 жылы иштеп чыккан жер кодексинин жаңы редакциясы бир жылдай коомдук талкууда жүрүп, 2023 жылы парламентке киргизилген. 2024 жылы жай айларында анын долбоорун жогорку кеңештин комитеттери карап, быйыл 13 февралда кабыл алынган. Жер кодексинин жаңы редакциясынын долбооруна нааразы болгон жарандар 3 мартта Бишкекке чогулуп, өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдошту. Алар бул документ жарандардын жеке менчик укугун бузуп, конституцияга каршы келерин белгилеп жатышат. Изя деген үчүн келип атабыз да. Жердин баарын алып койсо эмне кылабыз деп. Хотим знать свои права и обязанности. То есть, если недвижимость и имущество неприкосновенно, то как тогда получается? Чогулгандар президент Садыр Жапаровга кайрылып, мыйзам долбоорун артка кайтарууга чакырышты. Буга чейин президент менчик жерлерди алып коюуга каршылыгын жана жеке менчик мүлктөр кол тийгиз экенин айткан. Ал тапта чүй милициясы жер кодексине каршы чыккан пенсионердин үйүн тинтүүгө алганы белгилүү болду. Милиция пенсионер суракка алынып кое берилгенин маалымдаган. Эч качан согуш болбосун, эки өлкөнүн ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык, тынчтык, достук жашоо өкүм сүрөт деген тилектебиз. Ошон үчүн бир кол чабып койсок. Жогорку кеңеш Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун дароо 3 окууда колдоду. 19 мартта жогорку кеңештин жыйынында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чегарасын тактоодо Лейлик району боюнча алмашылган жерлер тууралуу маалымат берди. Ал Лейлик району боюнча 190 гектар жер Тажикстандан алынганын жана Тажик тарапка да 190 гектар жер тилкеси берилгенин түшүндүрдү. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чегаранын жалпы узундугу 1007 чакырымды түзөт. Анын ичинен 519,9 чакырым чегара сызыгы 2011 жылга чейин такталып, жазылып, өкмөттүк делегациялар бекиткен. Ал эми калган 487 чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталды. Эске салсак, аталган документтерге 13 мартта Бишкекте эки өлкөнүн президенттери кол койгон. Президент Кыргызской республики Джапаров Садыр Нургужоевич и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписывают
Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе и совместное заявление президента Кыргызской Республики и президента Республики Таджикистан. Чегара такталбагандыктан буга чейин суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта көп чыр-чатактар чыккан. 2021 апрель-май жана 2022 жылы сентябрь айларында кандуу кагылышуулар болгон. Тажиктерден миномет чыгып атат. Кыргыз-тажик чегарасы боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбооруна добуш берүүгө катышкан 85 депутаттын 84-ü макул болуп, Султанбай Айжигитов каршы болгон. Аталган эле мыйзам долбоорду экинчи окууда добушка коюп, макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Макул, баары макул, каршы 1. Күн тартибиндеги кийинки маселе Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө. Жогорку кеңеш 30 апрелдеги отурумунда парламенттин депутаттарын шайлоону өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун 3-чү окууда колдоду. Мыйзам долбооруна ылайык өлкө боюнча 30 шайлоо округу түзүлүп, анын ар биринде 3төн депутат шайланат. Алардын ичинен 2 мандат эркектерге, 1 мандат аял кишиге берилет. Ошондо жок эле дегенде 90 мандаттын 30-ун аялдар алат. Эгерде өз округунда көп добуш алып, 1-2 орунга чыкса, анда аял депутаттардын саны дагы көбөйөт. Бир шайлоочу бир эле талапкерге добуш берет. Депутат мандатын тапшырган учурда кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Мандат ошол округтан көп добуш алган кийинки талапкерге берилет. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу мыйзам долбоору президент менен макулдашылганын айтып, кезексиз шайлоо өтпөй турганын белгиледи жана эл өкүлдөрүнө ыраазычылыгын билдирди. Урматтуу депутаттар, мен сиздердин баарыңыздарга парламенттин төрагасы катары чоң ыраазычылык билдирем. Абдан жемиштүү, маанилүү сессия учурун өткөрдүк. Биздин бүгүнкү ийгилигибизге сөзсүз түрдө урматтуу президентибиздин колдоосу, министрлер кабинетинин биз менен тең биргеликте иш алып баруусу, ошондой эле биздин аппарат кызматкерлеринин талбаган эмгеги жана иш башкармалыктын биздин чарбалык маселелерди чечүүдөгү зор көмөктөрүнө жалпы Жогорку кеңештин атынан мен ыраазычылык билдирем. Урматтуу депутаттар, мына биз кезектеги сессиябызды аяктап, 2 айлык тыныгууга кетип жатабыз. Тактап айтканда 1 ай шайлоочулар менен иштейбиз, 1 ай эмгек өргүсүндө болобуз. Менин кааларым, сиздердин шайлоочулар менен болгон кездешүүлөрүңөр, жолугушууларыңар ийгиликтүү болсун. Эмгек өргүүңүздөр татыктуу, чыныгы, эс алуу болсун. Эл менен бирге болойлу. Ырыс алдынтымак дейт. Кыргыз элин, Кыргыз мамлекетин баарыбыз биргеликте өнүктүрүп өстүрүү үчүн бардык күч аракетибизди жумшайлы. Бийлик бутактардын ортосундагы тең салмактуулукка, ынтымакташкерликке дайым баарыбыз биргеликте туралы. Урматтуу депутаттар, анда биздин кезектеги 7-чи чакырылыштын 4-чү сессиясын жабык деп жарыялайм. Ак мөңгүлү аска солорып талалар. Эми поликлиника медиасынын ишмердүүлүгүн 2 жол менен колдосоңуз болот. Биринчиси Patreonго жазылуу. Ай сайын аз болсо да туруктуу сумма келип турса, биз жаңы темаларды издеп ишти уланта беребиз. Ал үчүн үстүнкү QR код аркылуу өтүп, сизге ыңгайлуу болгон тарифти тандап алсаңыз болот. Patreoндун шилтемеси видеонун астында да болот. Экинчиси, астыңкы QR кодду сизге ыңгайлуу болгон мобилдик капчык аркылуу сканерлеп, поликлиникага каалаган сумманы которсоңуз болот. Сиздер менен мен Зульфия Тургунова болдум. Сак саламатта туруңуздар.